Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Садыр Жапаровдун Азербайжанга болгон иш сапары аяктап, Кыргызстанга кайтып келди. Президент Садыр Жапаров Азербайжандын Шума шаарында өткөн Түрк мамлекеттери уюмуна катышуучу өлкө башчыларынын бейформал саммитине катышуусу аяктады. Мамлекет башчысы иш сапарынын биринчи күнүндө 5-июлда Шуша шаарындагы жаңы курулуш объектилери менен таанышкан. 6-июлда президент Садыр Жапаров Түрк мамлекеттери уюмуна катышуучу өлкөлөрдүн башчыларынын саммитине катышты. Саммитте сүйлөгөн сөзүндө мамлекет башчысы суу ресурстарын натыйжалуу жана үнөмдүү пайдалануу, энергия үнөмдөөчү жана ресурс үнөмдөөчү технологияларды ишке киргизүү сыяктуу өлкө үчүн актуалдуу маселелерге токтолду. Президент ошондой эле транспорт тармагындагы өз ара аракеттенүү өлкө үчүн маанилүү артыкчылык экенин белгиледи. Бул өңүттө Садыр Жапаров Түрк мамлекеттери уюмунун алкагында катышуучу өлкөлөрдүн ортосундагы эл аралык аралаш ташуулар боюнча макулдашууга кол коюуну жана транспорт тармагындагы өз ара аракеттенүү программасын кубаттай турганын баса белгиледи. Бейформал Түрк мамлекеттери уюмунун саммитинин жыйынтыгы боюнча өлкө лидерлери бир катар документтерге кол коюшту. Президент Садыр Жапаров Азербайжанга иш сапарын аяктап, 6-июлда Скөл облусунун Чолпон Ата шаарына кайтып келген. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кыргызстан Орто Азияга автобус экспорттойт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Москва районунда жайгашкан Тулпар Моторс ЖЧКсынын автоунаа чогултуучу заводунун ишмердүүлүгү менен таанышкан. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Жеңил унааларды, жүк ташуучу унааларды жана автобустарды чогултуучу заводдон чыгарылган автотранспорттар Кыргызстандын керектөөсүн камсыздайт. Автобустар мектеп окуучуларын ташууга багытталып, андан сырткары Орто Азия мамлекеттерине экспорттолот. Белгиле кетсек, ишмердүүлүк автоунааларды чогултууга багытталган заводдун курулушу 2023 жылдын майында башталган. Анын жалпы аянты 4,5 гектар жер. Жумушчулардын саны 5 жыл аралыгында 1400 адамга жетери пландалууда. Ал эми бул долбоорду ишке ашырууга инвестициянын жалпы суммасы 2 баскыч менен 110 миллион доллар жумшалат. Өнөктөш өлкө Өзбекстан. Казакстан Кыргызстандан коондарыбызды тез сатууга жашыл коридор берүүгө даяр экенин билдирди. Кыргызстандын суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги Казакстандын соода жана интеграция министрлиги менен экспортту уюштуруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Жыйынтыгында казак тарап жергиликтүү бийлик ээлери менен макулдашып, Казакстандын бардык шаарларында кыргызстандык дыйкандар өндүргөн жашылча жемиштерди сатуу үчүн соода жайларын бөлүп берүүгө жардам бермей болду. Мындан тышкары казак тарап Кыргызстандан дарбыз менен коонду тез алып кирүү үчүн жашыл коридор берүүгө даяр экенин билдирди. Бул кыргыз-казак кызматташтыгы кыргызстандык дыйкандарга өндүргөн азыктарын сатууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат жана эки өлкө ортосундагы экономикалык байланышты бекемдөөгө жардам берет деп жазылган маалыматта. Өндүргөн жашылча жемишин Казакстанда сатууну каалагандар төмөнкү адистерге кайрылышса болот. Мадиев Бермет Искендеровна экспорт жана интеграция боюнча чечимдерин ишке ашыруу бөлүмүнүн башкы адиси 05270791 номери. Анарбеков Исхак Анарбекович кайра иштетүү өнөр жайы боюнча чечимдерин ишке ашыруу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси 0555-34-60-60 телефон номеру. Абдрашев +7 702 830 0630 Казакстандын соода жана интеграция министрлигинин өкүлү. Ауезов +7 777 123 41 77 телефон номеру. Казакстандын соода жана интеграция министрлигинин өкүлү. Казакстан буга чейин Кыргызстандын азык-түлүктөрүн аймагында сатууга көп учурда уруксат бербей келген. Буга Кыргызстандагы эпизоотикалык
жана башка кырдаалдар себеп экени айтылып келген. Мурдагы жылдары кыргызстандык дыйкандар өстүргөн жашылча жемишин Казакстан аркылуу Орусияга алып барып сатууда да транзит учурунда кыйынчылыкка кабылышаарына даттанып келишкен. Кыргыз-казак чек арасындагы жүк ташыган автоунаалардын Казакстанга киргизилбей, жайылуусуна казак тарап кыргызстандык ишкерлердин документтери так эместигин жүйө кылса, Кыргызстан кошунасын эпте чогуу болгонуна карабай кысымга алган үчүн айыптап келген. Курманкул Зулушев Көкбөрүнү өнүктүрө албай кетти. Көкбөрү Федерациясынын башчылыгынан Курманкул Зулушев кетти. Буга чейин сын пикирлер айтылып келген. Маселен, Астанадагы сүйлөшүүлөрдөн соң Адис Рамис Кудайбергенов көчмөндөр оюндарына федерациянын даярдыгы кечеңдеп жатканын, тез арада активдешүү иштери жүргүзүү керектигин билдирген. Мындай кенеден кийин Курманкул Зулушев дароо баса берген. Ордуна Айбек Абылкасымовдун талапкерлиги көрсөтүлгөнү айтылды. Чабармандардын баамында Зулушевдун тушунда Көкбөрү анчалык деле өнүгүп кетпептир. Атың чыкпаса жер өрттөө менен жүргөнбү деп жазган Арба Кежи сайты. Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча каражат керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар амансыздарбы? Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Азыркы учурда ушул Баткен облусунун тургуну. Ушул эжебиздин уулу оор дарт менен ооруп калыптыр. Ошол себептерден сиздерден жардам суроого муктаж болуп турат. Келиңиздер, көптү көсөкөл болот демекчи. Биздин фонддо дайыма кайдыгер карабаган инсандар көп. Ошол себептен ушул бир тууганыбызга жардамыңыздарды аябай, ушул күндө кыйналып, кыйынчылыктан ушундай 2 жылдан бери ушундай төшөктө тура албай, кыйынчылык абалда күн кечирип жатат туугандар. Ушуга кайдыгер карабастан бул дагы биздин бир тууганыбыз, эртеңки күнү ушул тууганыбыз дагы туруп, биздин катарда ушундай басып кала турган болсо, эң чоң бир сооптун жана бир жакшылык иштин туу жокусунда турган адамдардын катарында болобуз туугандар. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз элим. Мына менин балам Орозовбек болот. 2 жылдан бери остреолейкозменен ооруп келет. Ушул балама Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча керек болуп жатат. Ошого аз да болсо да салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрдү суранам. 83 97 08 мени канкы деп чыгат. Сберкартта Бахтияр А деп чыгат. Сот Адах Амадумаровдун мандаты боюнча арызын четке какты. 4-июлда Бишкектин административдик соту Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты Адах Амадумаровдун мандатына байланыштуу жаңы ачылган жагдайлар боюнча арызын кароо өтүнүчүн четке какты. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы кабарлады. Борбордук шайлоо комиссиясы 26 апрелде соттун чечимин негиз кылып Адах Амадумаровдун мандатынан ажыраткан. Саясатчы Боршайкомдун бул чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна арыз берген. Административдик сот 20 майда ал арызды канааттандырган эмес. Жетай улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан Мадумаров 26 апрелге караган түнү боштондукка чыккан. Бул күнү биринчи инстанциянын чечимине 30 күн болгон. 26 мартта Бишкектин 1-май райондук соту Адах Амадумаровду коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Саясатчы чечим мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин абакта калтырылган. Бул аралыкта анын адвокаттары райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна даттанган эмес. Адах Амадумаров кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 400-беренесинин 1-пунктунда соттун өкүмүнө апелляциялык даттануу камактагы адам өкүмдүн көчүрмөсүн алгандан кийин 30 күндөн кийин кайрылса болоорун, ал өкүмдүн көчүрмөсүн 16 апрелде гана алганын айткан. Ушундан 15 майга чейин апелляциялык арыз бергенге убакыт бар экенин билдирген. Ушул таптанын өкүмү боюнча апелляциялык арызы Бишкек шаардык сотунда каралган. Адах Амадумаровго 2 кылмыш иши козголуп, бир өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси Кыргыз-Тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгон үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айыпталган. Президент Жапаров буга чейинки маектеринде ошол протоколдун айынан Баткендеги 4 көчө талашы жаралганын билдирген. Саясатчы ал протоколдун юридикалык күчү жок экенин айтып келет. Мадумаров Азаттык радиосуна берген интервьюсунда иш мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен тергелип өкүм чыгаардын алдында ал бийликтен ашка чабуу беренесин алмашканын билдирген. Саясатчынын соту жабып өткөндүктөн буга чейин берене өзгөртүлгөнү тууралуу маалымат берилген эмес. Экинчиси Чыңгыз Абдымомунов аттуу жаран 2015-жылы Бүтүн Кыргызстан саясий партиясына $50.000 бергенин айтып, аны кайра кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган. Бул факт боюнча алдамчылык беренеси менен кине коюлган. Бул ишке байланыштуу Бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңеш мүчөсү Акыл Айтбаевке да айып коюлган. Мадумаров 2023-жылы 2-сентябрда кармалган. Ошондон бери УКМКнын тергөө абагында отурду. Оппозициялык саясатчы өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, соттун чечимин жапайчылык деп баалаган.
Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен. Гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизем уун, баш оору, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу. Гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу. Андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу. Төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Канат Жумагазиев генералдык наамга татыктуу. Быйыл ИИМдин 100 жылдыгы өзгөчө дата. Бир катар жетекчи полковниктер генералдык чин даражаларды алышы күтүлүүдө. Азырынча алар кимдер экени ачыктала элек. Сөз кыябы келип турганда биз олуттуу маселеден козгойлу. Азыркы Чүй облусунун губернатору Канат Жумагазиев милицияга эбегейсиз эмгек сиңирген кадр. Катардагы оперден баштап раттуу баскычтардан өтүп 2 рет райондук ички иштер башкы башкармалыгынын начальниги, ИИМдин 10-чу башкармалыгынын башчысы, Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын начальниги, ИИМдин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчиси, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын начальниги, андан соң Ысык көл облустук ички иштер башкы башкармалыгынын, Нарын облустук ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчиликтерин басып өткөн. Кайсы гана кызматта иштебесин, тазалыкты карманып, милициянын кадыр баркын көтөрүп, реформа жасап, эл менен тыгыз байланышта камсыздай алган. Бул жагынан ийгиликтерди санай берсе сөз көбөйүп кетет. Тогу териңине келели. Учурда Канат Жумагазиевке түздөнгөн, андан үлгү алган ондогон жүздөгөн милициянын полковниктери бар. Ар дайым өздүк курамдагылар урматташып, билимине бай, тажрыйбасына жана уюштургуч жөндөмүнө жогорку баа берип, суктанып келишкен. Төгөрөгү төп течүү эле ошондой. Натыйжада быйыл милициянын 100 жылдыгына Канат Жумагазиевке генерал-майор наамы ыйгарылса, калдайган калың эл да колдоп, туура тандоо болгонун жашырбастыр. Мамлекетке эл жасаган эмгекке эч убакытта жерде калбайт эмеспи? Бирок убагында бааланса, бийликтин бедели үчүн бап келишерин унутпайлы деп жазган Арба Кейжи сайты. Орусиянын Кыргызстандагы элчиси кызматына киришти. Кыргызстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Асий Нисаев 5-июлда Орусиянын Кыргызстандагы жаңы дайындалган элчиси Сергей Вакуновдун ишеним грамотасынын көчүрмөсүн кабыл алды. Бул тууралуу ТИМдин басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Орус мамлекеттерин өнүктүрүүнүн бир катар актуалдуу маселелери, анын ичинен саясий диалогду тереңдетүү тууралуу сөз болду. Мындан тышкары соода-экономикалык, гуманитардык жана башка тармактарда кызматташтык өнүктүрүү маселеси да талкууланды. Орусиянын Кыргызстандагы мурдагы элчиси Николай Удовиченконун дипломаттык миссиясы июнь айынын ортосунда аяктаган. Элчилик кызматтан кетээринде аны президент Садыр Жапаров эки өлкөнүн ортосундагы достукту жана кызматташтыкты чыңдоого кошкон зор салым үчүн ардак грамота менен сыйлаган. 62 жаштагы Сергей Вакунов Москвадагы Ломоносов атындагы мамлекеттик университетти аяктаган. 2010-жылы 2024-жылдары Орусиянын президентинин башкармалыгында чет өлкөлөр менен аймак аралык жана маданий байланыштар боюнча референт кызматында иштеген. Орусия Кыргызстандын негизги стратегиялык өнөктөшү, эки өлкө көз карандысы мамлекеттер шериктештиги, Жааматтык коопсуздук келишим уюму, Евразия экономикалык биримдиги, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу бир катар уюмдарга мүчө. Ноокаттагы сел Бакыт Төрөбаев жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев Ноокат районунда орун алган сел кырсыктарынан жабыркаган турак жайлар, дарыялардын жээктеринин абалы менен жеринде таанышып, жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Бакыт Төрөбаевге орун алган кырдаал жана аткарылып жаткан жумуштар менен өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Акылбек Мазарипов маалымат берип, жаралган кырдаалды убакытта жоюу боюнча тиешелүү жумуштар жүргүзүлүп жатканын айтып, Апшырата айылын жайлоого чейинки аралыктагы жолу саат 16:00 ачылаарын маалымдаган. Мындан сырткары чет мамлекеттен келген гуманитардык жардамдарды райондук көчүрүү комиссиясынын төрайымына жана жергиликтүү комиссияга өткөрүп бергендиги маалымдалып, райондук жарандык коргонуу кызматтары тарабынан келтирилген материалдык чыгымдар эсептелип жатканы белгилүү болду. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев сел кырсыгынан жабыр тарткан үй бүлөлөргө мамлекет тараптан көңүл бурууларын белгилеп, ички чарбалык жолдорду, ички көпүрөлөрдү, ичүүчү таза суу түтүктөрүн бат убакытта калыбына келтирүү тапшырмасын койду.